деп атат. Мына ошол сыяктуу эле Аккууну Аккуу деп кайыптан ат берилгендей, Арыстан Алайга дагы эмне деген ат берилди? Жаңы Кудай деген ат берилди. Ок, ось, сот дейт мына. Сотто дүйнөнү. Кудай соттойт го, жоопкер го, должен да мисалга соттобосо болбойт. Ошон үчүн мен Кытайды соттоп койдум. Орусияны соттоп койдум. Адамды эволюцияга тарткан диндегилерди соттоп койдум дегеним ошол. Сотум көп. Теңирдин оту Арыстан Алай. Энергиясы мына, энергия өтүп атат. Ушу эфирден айыгып атабыз дейт, эстейбиз дейт. Энергия өтүп атат кадимкидей. Кээ бир ушу жылаңачтанып алып, төшөгүн ачып коюп энергия өтсүн деп жатат имишкен. Суу коюп коюп ошо сууну ичип айыгып атабыз деп аткандар бар. Мына. Анткени оту кийди. Эгер менде теңирдин оту кийбесе, менден энергия өтпөйт эле. Адам айыкпайт эле, сиз өспөйт элеңиз. Бул болуп аткан чындыкты айтып атат. Эгер ушул оту энергиясы болсо, бийлик оңдоп кетет эле. Теңирдин оту болсо, молдонун сөзү эп болот эле, айыгат эле, дем салгандабы же пелен дубаны 300 жолу окуганда. Көрдүңүзбү, кеп теңирдин отунда. Арыстан Алай адамзаттын жаны. Мына, энергияң күчөп атат. Жаның алмашып атат, пендеден өстүрүп сени периштелик өткөрдү. Айван сыпаттан адам сыпатка өткөрүп атат. Адам сыпаттан арбай сыпатка өткөрүп атат. Кадимкидей эле жаны айыгып кетип атат. Арыстан Алай адамзаттын жаны, бул ааламдан берилген. Жана Аккуу деген ат берилгенде ошол иштебеди, кааласаң каалабасаң дагы. Анысы кандай дагы кааласаң каалабасаң дагы, дүйнөдөн бир адамды тандап алат экен дагы, анан ушундай аттарды берди. Адамзаттын казынасы мына. Эмне деген казына бар мен? 1000 жыл жашасам, 2000 жыл жашасам, ошончо казына таап берем мен сага. Арыстан Алай адамзатка түбөлүк жол көрсөтүүчү шам чырак. Шам бала. Мына, шамы бар бала, энергиясы бар бала деп берилет. Арыстан Алай диндерди, улуттарды бириктирүүчү, бейиштин жүзүн ачуучу кеңештин ээси. Арыстан Алайдын ою менен дүйнө тегеренип тегизделет. Арыстан Алай чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот. Ошентип, урматтуу улуу журтум, бүгүнкү күндө коомдо бир 2-3 жыл мурун мындай сөз болгон, ушу Манас бир келер бекен. Кыргызга бир Манас жер алып келиш керек дегендей түшүнүк болгон. Азыр Манас түшүп келсин. Аккуласын минип, чоролорун ээчтип. Мисалга, мен эс алып аттым эле, мен кайып эле кеттим эле, мен кайра айланып келдим десе дагы. Манаска азыр эч ким багынбайт. Ар өз каалоосу менен жашай берет. Манас кара күч менен башкарган. Ооба касиети болгон, бирок кара күч менен. Башын алыппы, чочутуппу, коркутуппу, мисалга да, мыйзам менен, мындай кара күч менен. Азыр мына доллары бар, пулу бар, саясаты бар, батыш башкара албай атат. Керек болсо өз мамлекетин. Саясат башкара албай атат, каражат башкара албай атат, медицина жол таппай атат, окумуштуулар жол таппай атат, саясатчылар, президенттер оңдой албай атат. 8-касы, дүйнөлүк 20-касы, 20 мамлекеттин өкүлү, башчысы чогулса дагы. Демек, азыр президенттин да доор эмес, каражаттын да доор эмес, саясаттын да, техниканын да доор эмес, колунан келбейт. Баатыр келсе дагы азыр, окумуштуу, ойлоп тапкыч келсе да оңдой албайт. Азыр гана бир гана Кудайдын гана энергиясы менен адам бирикпесе, баатыр менен дагы, президент менен дагы, парламент менен дагы, правительство менен дагы, же дагы бир уюмдар менен, неправительственный организация дейбиз, МПОшниктер мененби, укук коргоочулар мененби, дагы бир башкача обдусмен мененби, адвокат мененби, кыскасы эч нерсе менен бирикпейт. Бир гана Кудайдын кудурети менен гана биригет. Ошондуктан баатыр жер алып келүүнүн азыр зарыл эмес экен. Ал өткөн заман экен. Ошондуктан ана мынабы ааламдан берилгени Арыстан Алай жөнүндө мына мынтип атат. Космостон берилген Арыстан Алай жөнүндө аян